Өлүм менен жүзмө жүз келиш, өлүм менен бетме бет келиш. Чыңгыз Айтматовдун бетме бет чыгармасын окусаңыздар, баягы аял анын күйөөсүнүн өз күйөөсүнүн канчалык жамандыктарын, канчалык элге карата душмандык кылгандыгын, бир айылды багып турган бир уйду алып барып сатып, союп, этин жеп башак кылган, айтор өз күйөөсүнүн кылган кылмыштарына чыдабастан барып өзү милицияларга, башкаларга айтып, күйөөсү менен бетме бет келгендиги үчүн Чыңгыз Айтматов ошол чыгарманы бетме бет деп коет. Бетме бет келиш, чыныгы акыйкат менен бетме бет келиш, чыныгы өзүңдүн жүзүң менен бетме бет келиш. Аз адамдарда 2-3 жүзү болуп калды да. Уялбаш үчүн, кээде без беттик үчүн, айтор бир бети акылдуулук, данышмандык, жакшылык үчүн, бир бети жамандык үчүн, бир бети кыйбат үчүн, айтор адамдардан 2-3 жүзү болуп калды. Чыныгы өзүңдүн жүзүң менен бетме бет келиш. Чыныгы өзүңдүн абийириң менен, таза намысың менен бетме бет келиш. Өлүмгө бетме бет келиш. Албетте өлүм биздин оңолушубузду күтпөйт. Биз оңолуп өлүмдү күтүшүбүз керек. Наполеон Бонапарт душмандардан качып барат экен. Качып базарларды аралап бир дүкөнгө келет экен. Дүкөнчүгө айтып, мени жашыргын, каалаган ниет максатыңды аткарам, тилегиңди аткарам дейт. Баягы дүкөнчү макуланы деп дүкөнүн бир бурчундагы шкафтын кутучулардын артына Бонапартты жашырат экен. Арттан кууп, аңдып келе жаткан жоокерлерге, ал силер кууп жаткан адам бул жака кетти деп башка даректи көрсөтүп коет. Наполеондун дагы жоокерлери келет, Наполеон сыртка чыгып, эмне керек, эмне максатың бар, эмне тилегиң бар менен суранычың десе, баягы дүкөнчү, мага эчтеке деле кереги жок, менде бар жок эле бар, Кудайыма шүгүр, бирок бир суроом бар сизге. Сиз азыр ушундай чоң адамсыз, лидерсиз, көптөгөн жерлерди басып алып, алтын көпүшүнү алып, айтор чоң адамсыз. Өлүм менен бетме бет көп келесиз. Ушул учур кандай? Ушул түшүнүк кандай? Буну түшүндүрүп бериңизчи дейт. Өлүм менен бетме бет келиш эмне бул? Бонапарт дагы карап туруп, мендей адамга мындай суроону беришке кандай жол таптың? Мен Наполеон Бонапарт, мендей күчтүү лидер адамга мындай суроону бериш сага эмес. Сен кандай күч алдың? Кандай рухсат алдың мага мындай суроону беришке деп, муну өлтүргүлө дейт. Жоокерлерге айтат, көзүнү байлагыла. Көзүн байлагандан кийин мылтыктарын баягы жоокерлер октошту баштайт. Баягы дагы ичинен буттары титиреп, колдору титиреп, эмнеге дагы ушул суроону бердим деп өзүгө өзү өкүнүп сүйлөштү баштайт. Өзүгө өзү кайталап ар нерселерди айтышты баштайт. Ошол учурда Наполеон жакындап, желкесине колуна коюп, көзү байланган материалды алып туруп, мына өлүм менен бетме бет келиш мына ушундай болот. Сен суроо бердиң, сурооңо жоопту мен практика жүзүндө көрсөтүп бердим. Сөз менен жооп берсем түшүнүксүз болуп калчудай. Мен сага иш жүзүндө көрсөтүп койдум, өлүм менен бетме бет келиш кандай экендиги дейт да. Окуя ушул жерде бүтөт, бирок кээ бир сабактарды ушул жерден алсак сонун болгудай. Эмне себептен? Бул биринчиден лидерлерге карата, чоңдорго карата, жол башчыларга карата айтор, өкмөт болсун, бийлик болсун, аларга карата туура эмес сөз кылба деген. Себеби алар жолду билет, нугун билет, кандай кылганды билет. Бүгүн ушул учурда айтыш керек, соц тармакта журналист, блогерлер тыйынтыпырга карата мамиле кылган, арзыбаган акчаны деп ар кимдин артынан шыбап, ар нерсени доомат кылып, бүгүн тилден колго өткөн заманда кол менен ар нерсени жаза берет экен ар ким. Комментарий дейби, баягыдай не дейт дагы. Ошондой соц тармактарга кирип алып ар кимдин артынан ар нерсе деп жазгандар, Аллах алдында жазган нерсене өкүнүп калба. Эртең ошол жазган нерселер өзүбүз башыбызга беле болуп келиши мүмкүн. Ошондуктан бир нерсени жазарда, бир нерсени кыларда, анын маанисин туура түшүнүп, так туура билгенден кийин бир нерсени айтыш керек, деш керек. Аны дагы туура жакшы максатта.
болгон нерселерге мен мисалы үчүн өмүрүмдө бир жолу дагы бирөөгө комментарий жаза элекмин. Бир видеонун астына бирөөнүн артынан же бир жөнөкөй тасма болсун, же мындай мен жакшы рахмат сонун экен деп дагы сонун кино экен же сонун тасма экен деп бир комментарий жазганга учурум убактым дагы болгон эмес. Негизи тасма аз дагы көрөм мен. Кээ бирөөлөр убакытты кайдан табат билбейм мен. Же өмүргө 5 жолу келип алар түшүнбөйм. Комментарий жазат дагы бир нерселерди басат. Ушинтип убактысын өткөргөндөр өтө көп. Айтор ушул соц тармакта жүргөн блогер болсун, артист болсун, башкалар этият болуш керек, абайлаш керек. Ар кимге ар кандай шыбап, ар нерсе дебеш керек. Экинчиден бул өкүндү. Ушул сөздү айтпашым керек эле деп өзүнүн тобасын кылып келмесин келтиришти баштады. Өлүмгө бетме-бет келген учурда. Өлүмгө бетме-бет келген учурда өкүндү ал. Биз өкүнбөшүбүз керек. Өлүмгө бетме-бет келген учурубузда жылмаюу менен өлүмдү күтүп алышыбыз керек. Бүгүн жылмаюу менен күтүп алгандар барбы өлүмдү? Ошого даярлар барбы? Сен иш жүзүндө кылып жаткан ишиңдин үстүндө өлүм келсе, сен даярсыңбы? Ошол ишиң менен кетишке ыраазысыңбы? Өкүнүчтүүсү бир күн банядасың, бир күн душтасың, бир күн мечиттесиң, бир күн жаман жерде, бир күн бильярдтасың. Айтор кайсыл жерде өлүм периштеси келип жаныңды алып кетет, анысы белгисиз. Жакшылар менен чөрөңдү түз, жакшылар менен бол деген мына максат ушунда. Калган сабактарды өзүңүздөр чыгарасыздар. Албетте бул окуя хикаядан алынуучу сабактар өтө көп. Ассаламу алейкум. Ден соолукта болосуздар.